Кымбаттуу, бактылуу менин айымдарым, силердин уникалдуу коучуңар кайрадан камерада. Анда эмесе бүгүн 3-чү сабак. Буга чейинки 2 сабакты киришсиз менен тапшырмаларды аткардыңар деп үмүттөнөм. Себеби аткаргандан кийин гана кийинки сабак өтсөк, ошол турарак болот. Кандай сезимде болуп жатасыздар? Кийимдер сорттолду, жарашыктуу кийим менен жүрөсүз. Мээбизди бошотуп жатабыз. Бул техниканы 30 күнгө чейин улантсак дагы жакшы болот. Фрирайтинг деген техника. Ушунун баары кандай болуп атат? Чатка жазып кетсеңер кубанычта болом. Силерден кайтарым байланыша алсам, мен түшүнөм кандай жүрүп жатар. Кантип силерге дагы жакшыраак жардам бере алам деп түшүнүп, сиздерге мен дагы кайтарым байланыш жасаймын. Анда эмесе, бүгүнкү сабактын аты ыраазычылык деп аталат. Айымдар, бакыттын сырынын 2 ачкычы бар. Анан ошол биринчи ачкычы бул ыраазы боло билүү. Ыраазычылык деген эмне? Бул бар нерсеге топук кылуу жана ичибизден ошону баалап арктоо. Кичинекей нерсе болсо дагы ыраазы биле билсек, рахмат айта алсак, анда биз чоң нерсе келгенде дагы ыраазы боло алабыз жана кубанч ала алабыз. Ошондуктан бул техника бизди ыраазычылыкка үйрөтөт. Бир дептер алыңыз, калың дептер, ошол дептерди ыраазычылык дептери деп атап коюңуз. Ал дептерге биз 1 ай бою жазабыз. Себеби 1 айдын ичинде жаңы нейрон байланыштарына адат кылып киргизишибиз керек. Андан соң бул техниканы аткаргандан кийин биз озекеле бул нерсени кыла алабыз. Анткени адат болуп калат. Ошондуктан биринчи кезекте кимге жана эмне үчүн ыраазы болобуз? Негизи 3 нерсе болот да. Биринчиси жаратканга, экинчиси бул дүйнөгө, үчүнчүсү өзүбүзгө. Анда биз жараткандан баштайлы. Жаратканга ошончалык ыраазыбыз, туурабы? Өмүр бергенине ыраазыбыз. Өмүрдү сүрүш үчүн суу, тамак, аш жана абаны бергенине. Андан тышкары жаратылыш, мөмө жемиш, айтып турсак, түгөнгүс нерсени берген бизге жараткан. Ошолорго ыраазычылыкты ар бир нерсе үчүн билдирсек, жаратканыбыз да кубанат жана биз өзүбүз да кубанычта болобуз. Бул биринчи нерсе. Мисалы, эртең менен турганда эле ыраазычылык дептерди ачып жазсак болот. Түндүн аман эсен эс алып уктап турганыма ыраазымын деп. Түгүл мен уйкуну ойлоп тапканыңа рахмат деп айтамын жаратканыма. Андан тышкары аба бүгүн аба дем алып жүргөнүмө ыраазымын деп. Чай ичип атсам, карачы тамак аштын түркүн түстүгүнө ыраазымын деп жазып коёмун. Экинчиси бул дүйнөгө ыраазычылык билдирүү. Бул дүйнөгө эмне үчүн ыраазычылык билдиребиз? Себеби бул дүйнө бизге көп жашообузда жеңилдикти киргизген. Мисалы, бир 40-50 жыл мурун эле элдин баары колго кир жуучу. Азыр кир жуугуч машина ар бир үйдө бар десем жаңылышпаймын. Кандай жеңилдик, туурабы? Өзү эле жууп коет, өзү эле чайкап коет, өзү эле сыгып коет. Биз тек гана жаябыз, болду. Кандай гана ыраазы болсок болот, ошону бир адам ойлоп тапкан. Анан көп адамдар ошону иштетип, чыгарып бизге түгүл үйүбүзгө чейин жеткизип берген. Ошол нерсе ыраазы болсок, Wi-Fi, интернет, ушундай видео жана башка ушул сыяктуу нерселерге да ыраазы болсок болот, телефон. Ушулар бар болгон үчүн бизде көп жумуштарыбыз бүтүп жатат. Андан тышкары ошо үйдү курган, электричествону ойлоп тапкан, газды киргизип койгон, сууну 5-этажга чейин, 10-чу, 15-этажга чейин киргизип койгон, ойлоп тапкан адамга ыраазы болсок болот. Ошондуктан күнүгө 3 нерсеге жазсаңыз болот. Мисалы, бүгүн ошол автобус, маршруткалардын бар экенине ыраазымын. Жетчү жама жетип алдым деп. Андан тышкары кир жууган болсок, бүгүн кир жуугуч машинеге ыраазымын деп. Андан тышкары муздаткыч, тамакты бузбай сактап турган үчүн ыраазымын деп. Бул мен мисал катары келтирип атам. Сиз өзүңүздүн жашооңузду карап көрүңүз жана өзүңүздүн жашооңуздагы колдонуп аткан нерсеңизге ыраазы болуңуз. Макулбу? Сүйлөштүкпү?
Анан үчүнчүсү бул өзүбүзгө ыраазычылык билдирүү. Эмне үчүн биз өзүбүзгө ыраазы болушубуз керек? Эмне үчүн болбошубуз керек? Менин суроом. Биз өзүбүзгө ыраазы болгонго татыктуубуз. Себеби биз бир күндүн ичинде канча деген ишти бүтүрүп жатабыз. Балдарыбызды багып атабыз, жумушка барып келип атабыз, башкаларга жакшылык кылып атабыз, тамак жасап атабыз, бөлүшүп атабыз, берип атабыз, кылып атабыз. Айта турсак көп. Ошондуктан бүгүн деп мисалы, бүгүн мен абакурсту өзүмө белек кылып алганым үчүн ыраазымын. Бүгүн мен абакурстун үй тапшырмасын аткарганым үчүн ыраазымын деп. Бүгүн мен бул ишти кылганым үчүн ыраазымын деп жазып койсоңуз жакшы болот. Ушул 3 нерсеге же 3 инсанга ыраазычылыкты биз билдирсек, ошондо биздин ички дүйнөбүздө ыраазычылык руху өрчүп бизге бактылуу болгонго өбөлгө түзөт. Ошондуктан өзүңүзгө кайрадан сонун, кооз, сапаттуу дептер сатып алыңыз. Бул дептердин атын ыраазычылык билдирүү дептери деп атап коюңуз. Макулбу? Эми кээ бир айымдар айтышы мүмкүн, мен бул техниканы билем, мен бул техниканы учурда жасагам, адат кылгам, азыр ооздойки эле кылып жүрөм деген айымдар үчүн ушул техниканын бир аз башкачараак айтып берейин. Сиз эртең менен турганда эле жаратканга ыраазычылык билдиресиз, анан бул дүйнөгө ыраазычылык билдиресиз, анан өзүңүзгө ыраазычылык билдиресиз, туурабы? Анда жакшы. Бир күн аяктагандан кийин жатаарда сиз ошол ыраазычылык дептериңизге эмнени жазсаңыз болот? Бүгүн жаратканыма кайсыл жаңы нерсе үчүн ыраазымын деп. Же болбосо бүгүн дүйнөгө кайсыл жаңы нерсе үчүн мен ыраазымын деп. Жана өзүбүзгө кайсыл жаңы нерсе үчүн өзүмө ыраазымын деп. Сиз билген айымдар ушул техниканы аткарып көрсөңүздөр, канчалык дагы да сиздин кенен көз карашыңыз өрчү турганын байкайсыз жана ыраазылык рухуңуздун дагы да кеңейишин байкайсыз. Анда эмесе кеттик айымдар, бул тапшырманы аткаралы жана бактылуу бололу. Себеби бакыттын сырынын биринчи ачкычы бул ыраазы боло билүү. Анда ыраазы боло билүү үчүн ушул жазуу техникасын аткарсак, биз адатка айландырабыз. Ийгилик сиздерге. Баары жакшы болот. Баарыңыздар бактылуу болосуздар. Тек гана тапшырмаларды угуп эле койбостон аткарсаңыздар. Анда эмки сабакта көрүшкөнчө.